Салам достор, бүгүн биз Бауыржан Кадырбеков деген блогерге кайрылуу жасап жатабыз. Бауыржан Кадырбеков деген баланы өзүңүздөр көрсөңүздөр керек. Баягы Турсунбай ата деген магазинге ишке кирип алган. Постоянно ошол жерди текшерет, андан башка кыларга иши жок. Ушул Бауыржандын мейли текшере берсин. Бир эле ошол магазинди текшере берип элди тажатып бүттү. Ал деген баягы адамдын эң начар сапаты, анткени ошолорго өчөшүп калган үчүн кайра ошол жерге барат. Баягы өчөшкөн адам бул нормальный адам эмес да. Өчөшпөгөн, кек сактабаган болгондо кайра ошол магазинге барып алып бок жей бермек эмес негизичи. Эгер нормальный кыргыздарга мисалы үчүн ден соолугун ойлойм дейт, ойлогон болсо башка жактарды барып текшербейби? Бир эле ошол магазинден башка жүйү ошол жакка жакынбы, оңойбу билбейм. Башка жакта эч нерсе жоктой эле дүйнөдө башка магазин калса эле бир эле ошол магазинге барып дабдырай берет же сүйлөгөн сөзүн билбейт, оозунан аспай салып алабы постоянно. Ушу бир нерселерди былжырап сүйлөгөн, анан кичине бирөө бир нерсе деп койсо баягы немеде иштеген катындарды болуп Кулиода өзүнүн денесин сатып иштеген катындарга окшоп, азыр мен 102 чакырамын, милиция чакырамын деп коркуткан. Анан мисалы үчүн бар бизде блогерлер, баягы Эрулан Кокулов деген бар, ошонун передачаларын көрсөңөр, бул Бауыржан негизи ошонун бир-эки орусча сөзүн үйрөнүп алган. Ошолорду эле кайталай берет дагы. Анан ал Эруландыкы мисалы үчүн ал аябай мындай тарбия көргөн бала, бүт грамматика жагындагы башкасынын сүйлөгөн сөздөрүн дагы келтирет, законду дагы билет. А бул болсо ошонун передачасын көрүп алып, ошого мындайча айтканда поклонник болуп алган дагы. Бир-эки ошонун сөзүн кайталап, анан бул Бауыржан болсо сүйлөр сөзүн дагы билбейт, кыйкырынып, өзүн кыйын сезип, сынып станцияга чалып штраф салдырам деп, ошолор менен дагы кошо иштеп, аларга дагы буга бир чайына бир 400 сом 500 сом чыгарып берсе керек да, штраф салган үчүн. Иши кылып былжыраган эле роликтерди чыгарат, андан башка ушу бир эле ошол магазинге жабышып алган. Мурун өзү деле мисалы үчүн бул бала баягынтип жайып алып, кытайский телефондун сырттарын, ошого окшогон бир нерсе майда чүйдөлөрүн китайскийди сатып жүргөн бала. Ал китайскийде кыргызча аннотация барбы же? Жок да аларда деле. Кээбирки магазиндерде эми ошондойду сатат экен, айла жок. Иштеш керек деп ошолоргадан бери асылып, иши кылып, кыргыз элим эки сөзүнүн бери. Кыргыз элимде Кыргызстандын эли десе да болот да, Кыргызстанда эмне бизден башка эл жокпу же? Кыргызстанда казактар бар, орустар бар, немецтер бар. Кыргызстан бул мындайча айтканда биз Германия эмеспиз, мурунку фашизм эмеспиз, бизде баардык эл жашайт. Ошон үчүн кыргызстандыктар деп, кыргызстандыктардын баардыгын урматтаса болот да. Былжырап же сүйлөгөн сөзүн билбейт, иши кылып, эптеп бир телефонго жеткен дагы, анан ушу интернетти кичине үйрөнүп алган. Ошого ушинтип иштесем болот экен деп, оюна келгенде оттоп, көрүнгөн бокту жеп, ушинтип эле жүрөт. Короче, тажаттың Бауыржан, эгер өзүң дагы угуп аткан болсоң, тартсаң бир башка жактарды барып тартчы. Же болбосо бир ишти билгенден кийин же сүйлөгөн сөзүн билгенден кийин сүйлөчү. Сени көргөндө уже аллергия болуп, эки компьютерди сындырдым экранын, сени урам депчи. Өзүң көчөдөн көрүп калсам башыңы бир уруп жарып коет элем, эшек. Кускумду келтирбей, короче, интернетке чыкпа, чыккан болсоң бир нормальный нерселерди алып чык, былжырап эле ошо Турсунбай атага эле барасың күндө эле. Ошол, эми буну кичине ачуумга алдырып сүйлөп койсом кечирип коесуздар, анткени чындап эле азыр дагы бир ролигин көрдүм, ошол магазинге барып тартыптыр. Ал магазинди мен билбейм деле, тааныбайм деле, негизи эле Ошко деле бир-эки жолу барбасам Ошко барган дагы эмесмин. Бирок ушул Бауыржандын роликтери аллергия кыла турган болду. Көрбөйүн десең дагы чыгып калат, ар жактан ар ким киргизе беришип, бир нерсе болуп бузушуп эле. Ошол Бауыржан, мындан кийин нормальный жүрчү, кыргыздарды да уят кылып бүттүң. Баягы чагым чыккандай болуп, кичине бир нерсе болсо 102 чакырат элем, анан милиция чакырат элем деп баягы кичине оорулуусуңбу же билбейм, оорулосоң барып больницага барып жатып ал. Ошол больницага барып мындай көрүнсөң, мээңин балким кичине түздөп беришер ошолор. Ошол, сиздер дагы өзүңүздөрдүн оюңуздарды, пикириңиздерди жазып кеткиле. Албетте мен деле кыргыздарды сыйлайм, өзүм кыргыз болгондон кийин, бирок башка улуттарды дагы сыйлашты үйрөнөлү, бир аз ынтымакта жашайлы, провокация кыла бербей ар жерде. Мейли, көрүшкөнчө кийинки роликтерден. Сак, саламатта калыңыздар.